программасы бүгүнкү чыгарылышын сиздерге сунуштайт. Ар жуманын чейшемби, бейшемби, жума күндөрү саат 17:50-дө түз эфирде тартууланат. Саламатчылык, кандай сурооңуз бар? Бирок негизи баягы боюнда бар эне тамактануусу дагы туура болуш керек да. Саламатсыздарбы, Талас областынан байланышып жатабыз дейт. Боюбуз өспөй жатат, кандай витаминдерди пайдалансак болот? Дагы эле ошол биздин тамактануубуз менен байланышкан. Сиз дагы программага катышып, дарыгерлердин кеңешин уксаңыз болот. Андыктан ар дайым биз менен бирге болуңуз. Кыргызстанда 10 жыл мурда өнөкөт ВИЧ илдетине чалдыккандардын саны 200-гө жетсе, соңку маалыматтарга караганда өлкөдө ВИЧ илдетин алып жүргөндөрдүн саны бир топко эле өскөн. Албетте бул өкүнүчтүү. Негизи ооруга чалдыкпаганга аракет жасаш керек. Эгерде сиз байкабай кандайдыр бир жол менен дал мына ушул ВИЧ илдетин жуктуруп алсаңыз, көп кайгырып, стресске түшүп, же болбосо депрессияга түшүүнүн кереги жок. Анткени бүгүнкү күндө ВИЧ илдетин текшерүү, аныктоо жана ошондой эле дарылоо жолдору дагы табылган. Маалымат катары айта турган болсок, мындан бир топ жыл мурда дал мына ушул ВИЧ илдетин дарылоого дары-дармектер жок болгондуктан көптөгөн бейтаптар дал мына ушул оорунун айынан каза болуп калган. Ошого байланыштуу 16 май ВИЧ илдетинен каза болгондорду эскерүү күнү деп жарыялаган. Биз бүгүнкү эфирибизде ВИЧ-СПИД оорусуна арнайбыз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан түз эфирде Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы, аны мен Сейит Амираев алып барам. Жогоруда айткандай, бүгүн биз 40 мүнөт бою ВИЧ-СПИД оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. 40 мүнөт аралыгында эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз 777 61 07 27 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Элмира Саттарова, Жалал Абад облусунун СПИДке каршы күрөшүү борборунун башкы дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мухаммед Диор, Ош облусунун СПИДке каршы күрөшүү борборунун психологу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. ВИЧ-СПИД оорусу бул кандай дарт экенин көпчүлүгүбүздө маалымат бар. Ошентсе дагы программанын башында дал мына ушул оору жөнүндө айтып берсеңиз. Бул кандай оору? Сурооңузга рахмат. Биринчиден ошол ВИЧ-СПИД жөнүндө кичине мындай түшүнүк берип өтсөм. Эң биринчи бул ВИЧ, бул адамдын иммундук жетишсиздик вирусу. Бул ВИЧ деген бул вирустун аты. Сиздин атыңыз бар, менин атым бар, ошол вирустун дагы аты, ошол ВИЧ вирусу деп аталат. Качан гана ошол ВИЧ вирусу адамдын организмине келип түшкөндө, адам ошол ВИЧ илдетине чалдыкты, же болбосо ВИЧ инфекциясы пайда болду деп эсептейбиз. Бул вирустун дагы бир өзгөчө айырмасы, бул адамдын организмине келип түшкөндө, бул эң биринчи адамдын иммундук системасын жабыркатат, адамдын иммундук системасын талкалай баштайт. Мына ошонун негизинде адам бир топ ооруларга туруштук берүү жөндөмдүгүнөн ажырайт. Ошонун негизинде адамда өмүрүнө коркунуч туудурган оорулар пайда боло баштайт. СПИД деген бул ошол ВИЧ инфекциянын акыркы стадиясы, өлүмгө алып келүүчү стадиясы. СПИД стадиясында бул ошол адамдын өмүрүнө коркунуч алып келген оорулардын бир комплекси, же болбосо бир группасы десек болот. Аталган дарт кайсыл жолдор менен жугат? Дагы бир рет эске салсак. Бул буга чейин айтып деле келатабыз. Элимде жугуу ВИЧ илдетинин жугуу жолдору так аныкталган, негизделген. Бул эң биринчи кан аркылуу жугат бул вирус. Кан аркылуу жукканда кайсы учурларда кан аркылуу жугушу мүмкүн? Бул эң биринчи кан кайсы жерде көп. Бул сөзсүз түрдө баягы медициналык мекемелерде, медициналык манипуляциялар учурунда жугушу мүмкүн. Ошондой эле
бытовой деп коебуз, маникюр, педикюр, парикмахерский, ошондой эле жанагындай элдик лечение, элдик медицинада ошол учурда дагы баягы кан аркылуу вирус адамдын организмине келип түшүшү мүмкүн. Экинчи жол бул жыныстык жол аркылуу жугат. Ал эми үчүнчүсү бул ВИЧ илдетине чалдыккан энеден балага кош бойлуу учурунда, төрөт учурунда, ошондой эле төрөттөн кийин эмчек сүтү аркылуу, эне сүтүнүн азыктары аркылуу балага жугушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө бул 3 жугуу жолу так аныкталып негизделген. Сиздерге келген бейтаптардан байкасаңыздар болот да, бүгүнкү күндө кайсыл жол менен ушул ВИЧ илдетин жуктуруп алгандар катталууда? Дияр. Бизде эми центрда атайын өз отделдар иштейт. Бизде эпидемиологический ушул көзөмөлгө алып ушул боюнча иштеген отделыбыз бар. Ушул отделде өзүндө атайын ушул кандай жолдор менен жуккан, бүт бар жокту текшерип алып барышат. Ошондуктан азыркы учурда катталган жолдордон көбүрөөк больницадан болгон учурларда балдар бар. Себеби бул жерде баягы расследование коюш керек болот да. Ушул расследование карап туруп, кайсы жерден жукканын ушулар эпидотделден коюлат. Жакшы, Эльмира айым. Мен эгер толуктап кетсем, мына эпидемия башталган жылдары, бул Кыргызстанда 97-жылдардан баштала баштады. Эпидемия башталган алгачкы жылдарда бизде Кыргыз Республикасында көбүнчө жанагы кан аркылуу жукчу. Кан аркылуу кайсы учурда жуккан? Бул көбүнчө жанагы өздөрүнүн жүрүм-туруму боюнча кооптуу группага кирген баңгизатын колдонуучулар арасында болгондо, кан аркылуу 70-80% ВИЧке чалдыккан жарандар ушул кан аркылуу баңгизаттарын колдонуучулар болчу. Бирок азыркы кезде бул эпид процессте, азыр Дияр айткандай, мындай өзгөрүүлөр болуп атат. Бүгүнкү күндө парентералдык кан менен жугуу жолдору азыр азайды дагы, көбүнчө бул 50-55%, 60%. Эгерде мен өзүм Жалал Абад областы боюнча айтып кетсем, 56% бул жыныстык жол менен, жыныстык жол менен жугуу жолу акыркы жылдары көбөйүп атат. Азыр эң биринчи орунга жыныстык жол чыгып атат. Жакшы. Мына ушул ВИЧ илдети жукканда иммунитетти жабыркатат, анан адам бат-бат ооруй турган болуп калат деп айттыңыздар да. Кантип байкаса болот эртерээк? Негизинен бардык ооруну эле эрте байкап, анан эртерээк дарыгерге кайрылган дурус го. Бул жерде дарыны убагында баягы АРБ терапия деп коет да. Ушуга подключение кылып элек да, же анализ тапшырып элек да өзү билбейт вирус бар экенин. Бирок вирус тапшырбастан, мисалы, ушу жыныстык жол менен жуккан болобу, кандай жол менен жуккан болсо, интернет тармактарынан көп ушуну маалыматты алып алышат дагы, 10 жылга чейин жашайт экен деген. 10 жылга чейин жашайт деген эме берилет, маалымат берилет. Бирок дарыны ичпей турган болсо, если дары иче турган болсо, убагында дарын ичип, АРБ терапияны убагында подключение болуп, убагында ушул токтотпостон үзлүксүз иче турган болсо, адам жашоосу уландай берет. Сиз толуктап кетсеңиз, кантип байкаса болот өзүнөн? Мисалы, ушул ооруга чалдыгып калыпмын деп, анан батыраак ушул дарыгерге кайрылыш үчүн. Эми биринчиден азыр мына Дияр туура эле айтып атат, адамдын сырт келбетинен эч ким айта албайт, бул өзү дагы айта албайт. Балким өзү дагы билбей калат кайсы учурда ВИЧке чалдыкканын. Бирок биз мисалы жугуу жолдорун айтып өтүп атабыз азыр, кан аркылуу, жыныстык жол менен энеден балага жугуп атат деп атабыз. Ар бир адам эң биринчи өзүнүн жашоо практикасына мындай көз салыш керек. Балким анын жашоосунда кандайдыр бир кооптуу жүрүм-турум практикалаган учур болгондур. Ошондой кезде мисалы келип бизден баягы ВИЧке текшерүүдөн өтсө болот. ВИЧ вирус адамдын организмине келгенде ал сразу эле баягы оорунун белгилери пайда боло калбайт. Балким кээ бир учурларда баягы обычный эле вирустук инфекциядай болуп температурасы көтөрүлүшү мүмкүн, баш оорушу мүмкүн, муундары оорушу мүмкүн, бирок бул тез эле өтүп кетет. Адам буга көңүл бурбайт.
себеби ал жакшы болуп калды. Анан ойлойт, мен вирусный, может быть, шамалдап калдым же простудный оор менен ооруп атам деп ойлойт. Кайсы учурларда көңүл буруш керек? Ошол өзүнүн жүрүм турумда кооптуу учур болгон мезгилде адам өзү ойлонуп, ошол текшерүүдөн өтүүгө аракет кылыш керек. Экинчиден, температурасы, себепсиз эле температурасы көтөрүлө берсе, ал температура түшпөсө, 1 айдан ашык болсо, ичи өтүп, 1 айдан ашык ичи өтө баштаса, салмагы жоголо баштаса, лимфа бездер деп коебуз, ошол лимфа бездер кээде чоңоюп калат. Адам соо эле жүрөт, бирок өзү байкайт, лимфа бездер чоңоюп калган учурлар болот. Ошондой учурларда дагы келип бизге мындай текшерүүдөн өтсө болот. Бул ал эми экинчи учур, бул медициналык кызматкерлерге байланыштуу деп ойлойм. Себеби атайын медицинада өзүнүн диагноздору бар. Ошол диагноз адамга, оорулуу адам келгенде ошол диагноз койсо, ошол ооруларды сөзсүз түрдө мисалы ВИЧке текшерүүдөн өтүү керек деп. Ошол учурда гана анализ тапшырган мезгилде гана ошол анализдин жыйынтыгы менен гана ушул адам ВИЧ илдетине чалдыккан экен деп ооруну аныктасак болот. Анан сырт келбетинен адамга мындай эч кандай белгиси болбойт. Бул белгиси болбой бир топ жылдарга чейин жүрүшү мүмкүн. Азыр Диор айткандай, 2 жылдан 10 жылга чейин адам өзүн жакшы сезип жүрө берет. Себеби иммундук система ал 1 эле жылда, 2 эле жылда кыйрап калбайт. Себеби ал дагы адамдын организми ошол ооруга туруштук бериш үчүн ал да күрөшөт. Баягы өзүнүн бүт потенциалын жумшайт да. Ага дагы ошо иммундук система кыйрашына дагы бир топ убакыт талап кылат. Ал мезгилде адам өзүн дени сак деп жүрө берген учурлар көп. Ошондуктан United тарабынан 90-90-90 деген бир атайын программа коюлган. Ушул программада программа боюнча ушул баңги заттарды ийне жолу менен колдонгон ушул коомдун ичинде, өзгөчө бир эмелердин ичинде, анан көчөдө баягындай өзүнүн түнкү баягы кыздар деп айтылат го, ошондой кыздардын ортосунда тесттер өткүзүп турулат, атайын текшерүүлөрдөн өтүп турат. Себеби белгисиз баягы чыкканга чейин, билингенге чейин алардын ичинде көбүнчө тест таркалышы мүмкүн деген ойна. Ошол нерсени көбөйүп кетпеш үчүн, ВИЧ илдетине чалдыккандар көбөйүп кетпеш үчүн алдын алуу иштери жүрүп турат экен. Жакшы, биз билгенден Диор, сиз мына ушул ВИЧ СПИДке кабылган жаш балдар менен көп иш алып барасыз да. Балдар кандайча бул ооруга кабылып калат көбүн эсе? Көбүнчө ушу энеден балага жуккан учурлар болот. Төрөлөт ушул оору менен? Төрөлгөндөр болот. Анан көбүнчө баягы дарысын өз убагында ичпеген энеден же болбосо дарысын ичсе деле ушу эмизген учурларда жуккан учурлар бар ушундай. Анан 2007-жылы ушундай больницадан бир баладан башка балдарга жугуп кеткен бир катталган учур. Ушул балдар бар. Азыр алар уже подростковый периодко чоңоюшуп, уже чоңоюп калышты. Ушулар менен основном иштейбиз. Алардын абалы кандай? Бүгүнкү күндө сиздер менен байланышып, тынымсыз дарыланууну алып жатабы? Ден соолугу кандай? Ооба. Алар диспансерный учетта турушат, анан диспансерный наблюдениеде болот постоянно. 6 айда бир келип өзүнүн кан тапшырып, ушул иммунный эме CD4 клетка деп коет. Ошолордон текшерүүдөн өтүп турушат. Иммунитети канчалык деңгээлде көбөйүп азайып барып атканын текшерүүдө болуп турушат. Анан вирустун көбөйүп азайып барып атканын, дарынын канчалык деңгээлде таасир этип атканын дагы ушул 6 айда бир келип кан тапшырып, ушул текшерүүдөн өтүп турушат. Андан сырткары ушул биз группа өзүнчө топтор, өз-өзүнө жардам берүү топторун түзүп, балдарды бири-бири менен тааныштырып, мындай кофе брейк уюштурабыз. Анан эл аралык уюмдар менен чогуу бир лагерлерге алып барган болот. ЮНИСЕФ тарабынан статусун ачыш керек болот да балдардын. Статусун ачуу дегени бул бала уже 10 жаштан баштап өзүнүн кандай оору менен жашап атканын билүү. Бала таанышат, Бала таанышат. Уже 10 жашка чейин биз даярдайбыз ошол. Анан кийин
бизде эл даяр эмес да буга. Ооба. Эл даяр эмес, бала унун айтып коюшу мүмкүн, эл туура эмес кабыл кылышы мүмкүн. Ошондуктан 10 жашка чейин баланы ушул сүр сактоону, ушул оору бар экенин айтпай өзүн сактоону үйрөтөбүз. Жана 10 жаштан кийин бул кандай вирус экенин, бул ичип аткан дары кандай дары экенин, эмне үчүн ичип атканын бүт бар жоктун ичпей койсо кандай эмеге алып келишин бүт бар жокту үйрөтөбүз. Анан Кандай кабыл алат балдар? балдар Ал 10 нерсеге жаш, даяр 11 болуп калабы? жашта, ооба, если 10 жашка чейин даярдап келинген болсо, сөзсүз ата-энелери жакшы катышып, ата-энелери жакшы актив болгон балдар жакшы кабыл алат. Вот ата-энелери көбүнчө өздөрү себеп болуп калат, статусун айтпай эле коелучу. Балам айта турган болсо, ал сыгылат, мен кантип көтөрө албайт балам деп өздөрү тоскоол болот дагы. Ушул балдар именно өздөрү ушу депрессияга чалынып, кичине мындай өзүн алып качып, өз-өзүнө слишком мындай замкнутый болуп кетет да. Себеби алар билет да, сөзсүз билет. Себеби кан тапшырганы келип атса, дары ичип атса күнүнө, алар билип атат, ол кандай эмне болуп атканы бир кандайдыр себеп. Мисалы 10 жашка чейин если статус ачпасак, эмне үчүн статусун ачабыз? Статусун ачпасак, бала өзү туура эмес чечим алып алышы мүмкүн. Мен күнүгө дары иче турган болсом, ай сайын эмне себептен ичип атам аны? Ай сайын мен больницага барып кан тапшырып турсам, эмне себептен тапшырам мен? Ал логически өзү ушул эмелерди, маалыматтарды байланыштырып, анан туура эмес чечимге мен, значит, бир жаман бир оору болсо керек, өлө турган оору болсо керек, мен жок деген бир жаман нерсени алып алат да, кабыл алат дагы. Анан жакшы тарабын биз аны өйрөткөнгө кыйналабыз. Жакшы. Биринчи бул ата-энелер менен иш алып барыш керек да. Азыр мына Диор туура айтып атат, көпчүлүк учурда бул диагноздан эң биринчи ата-энелер баш тартат. Экинчиден алар балдарын аяй баштайт. Себеби булар билсе, өздөрүнүн жаштагы балдардан четтеп калат деп. Ошон үчүн эң биринчи бул психологдор ата-энесин даярдайт. Ата-энеси ушул баласынын оорусун кабыл алганга даяр болуш керек. Моралдык жактан, психологиялык жактан даяр болуп, анан психологдор, ата-эне бардыгы чогуу иштегенде гана анан кийин балага туура түшүндүрүүгө болот. Жакшы, бизге телегөрүүчүбүздөн суроо келди. Саламатсыздарбы? ВИЧ илдетине кабылган адам аскерге барса болобу? Ал жактан тыюу салган эмеспи деген суроо калтырган. Бул суроого эми жооп бериш өзү баягы стигма, дискриминация боюнча көп ушундай семинарларды угуп калабыз. Только кан менен байланышкан жерде иштегенге болбойт. Негизи ВИЧ менен жашап аткан адам кан менен байланышкан жерде иштегенге болбойт. Кан менен байланышпаган жер болсо, аскергиттик болобу, же болбосо юрист болобу, мисалы мектепте эжеке болобу, окутуучу болуп иштейби, иштегенге акысы бар. Бирок сиздерде болсо керек, тоскоол болбосо керек, эгерде ошол адам өзүн жакшы сезип, дайыма дарыланып жүргөн болсо, аскерге барам десе. Бул жерде ВИЧ илдетине чалдыккан адам бул бардык өзүнүн укуктары биздин укугубуздай эле, сиздин укугубуздай эле ошол укуктарга ээ. Ал ВИЧке чалдыкканына байланыштуу ал эч кандай укугунан ажырабайт. Ошол мезгилде эле аскерге баруу милдетинен дагы. Эгер ден соолугу буга мүмкүнчүлүк берсе. Себеби ВИЧ инфекциянын дагы баягы ар кандай стадиялары бар. Кээ бир стадияларында барса болот аскерге. Ал эми кээ бир стадияларында, 3-чү, 4-чү стадияларында мисалы биз инвалидностька чыгарабыз. Может ошол мезгилде жанагы врачтар тарабынан, себеби аскерге баратканда дагы врачтардын көзөмөлүнөн өтүшөт да. Ошол мезгилде ошол ден соолугуна байланыштуу четтетип калышы мүмкүн. А эгерде ден соолугу мүмкүнчүлүк берсе, ВИЧ инфекциясына карабай эле аскерге барса болот. Жакшы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, дал мына ушул ВИЧ-СПИД оорусунун алдын алуу, дарылоо боюнча апрель айында Орусия жергесинде чоң масштабтагы конференция болгон эле. Анда мына ушул конференция жөнүндөгү видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун адистеринин берген маалыматына ылайык, ВИЧ-СПИД илдетине чалдыккандардын саны күн санап көбөйүүдө. Аталган илдет Чыгыш Европа жана Борбордук Азия мамлекеттеринде тездик менен жайылууда. Коомдун көйгөйү ВИЧ-СПИДтин алдын алуу, дарылоо боюнча дүйнөлүк деңгээлде ар кандай иш-чаралар, конференция, тренингдер байма-байлуу өтүп турат. Апрель айынын 18-нен 20-сына чейин Россия Федерациясынын колдоосу менен чоң масштабтагы ВИЧ-СПИД боюнча 2 жылда бир өтүп туруучу 6-чы эл аралык конференция болуп, ага Чыгыш Европа жана Борбордук Азиянын 63 мамлекетинен 3000 делегат катышты. Кыргызстандан 23 киши барды. Discrimination is blocking our effort to end AIDS. 1 in 8 person living with HIV. Биздин конференциянын максаты ВИЧ-СПИД илдети менен күрөшүп, элдерге оору жөнүндө маалыматтарды айтып келген адистерди бир жерге топтоо жана дарттын алдын алуу, оорулууларга туура багыт көрсөтүү үчүн кандай кадамдарга баруу керек экендиги жөнүндө дүйнөлүк эл аралык окумуштуулар менен ой бөлүшүү. Айта кетсем, быйылкы жылда уюштурулган конференцияга дүйнөлүк илимпоздор коомунун башкы сабында турган 6 эл аралык окумуштуулар катышууда. Салим Абдул Карим, Шерон Люин, Вадим Покровский, Крис Байер, Питер Райс, Стефана Велла. Алтынчы эл аралык конференциянын ураны ресурстарды мобилизациялоо, тажрыйба алмашуу, инвестициялар жана инновациялар деп аталып, ВИЧ жугуштуу оорусуна байланыштуу эң актуалдуу 4 багыт боюнча иш алып барышты. Атай кетсем, илим жана медицина, эл аралык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү, эффективдүү алдын алуу, жарандык коом. Конференцияга келген делегаттар адистер менен жолугушуп, көбүрөөк маалыматка эгедир болууга аракет кылышты. Чоң масштабтагы конференция ВИЧ-СПИД оорусу боюнча жаңы маалыматтарга ээ болууга, тажрыйба алмашууга өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Мен көптөгөн маалыматтарды алдым. Эң кызыктуу конференция өтүп жатат, көптөгөн кызыктуу маалыматтар айтылууда. Мен кургагучук боюнча иштесем дагы келдим. Себеби ВИЧ менен кургагучук оорусу дайыма чогуу жүрөт, айрыкча мигранттар арасында. Мен мындай чоң масштабтагы конференцияга биринчи жолу катышып жатамын. Биздеги көйгөй бардык өлкөлөрдө бар экен. Оорулууну басмырлоо, илдетти жашыруу дегендер. Ошентсе да ооруга кабылгандар ачыкка чыгып, бул жакка келип тартынбастан, өздөрү жөнүндө айтып, дарыланууну тынбай алып, биз сыяктуу эле жашоо кечирип жатканын угуп, көңүлүм жылыды. Булардан башка бейтаптар үлгү алса деймин. Мен башка катышуучулардай эле конференциядан албетте ар бир мамлекеттин практикасында жетишкен ийгиликтери жана көйгөйлөрүн уктум. Тажрыйба алмашып, ой бөлүшүп, биригип, ооруну дарылоодогу жаңылыктарды угуп кубандым. Оорунун алдын алууда бейтаптарды дарылоодо өзгөчө көмөк көрсөтүп келген бейөкмөт уюмдар маалыматтарды берип, текшерүүлөрдү жүргүзүп, бейтаптарга кеңештерин айтып жатышты. Конференциянын жыйынтыгында программаларды түзүү жана уюштуруу комитетинин төрагалары тарабынан жыйынтыктоочу арыз кабыл алышты. Өлкөлөрдүн, региондордун бирден бир максаты туруктуу өнүгүү 2030 жылга чейин ВИЧ жугуштуу эпидемиясына бөгөт коюу болду. Сиздер Түз эфирде Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз ВИЧ-СПИД оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезбиз. Эгерде программа боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланышчынын телефондору 032 22 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз 777 61 07 27 номери. Маегибизге кайрылып кетсек, сиздер дагы мына ушул конференцияга барып катышып келдиңиздер. Эмнени алдыңыздар, кандай жаңылык уктуңуздар? Эми бул конференция чындыгында 2006 жылдан баштап өтүп келе атат. Жылына 2 жылда дайыма бир жолу өтүп турат. Бул конференция абдан мындай чоң масштабта конференция десем болот. Бул жерде азыр мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Дүйнөгө белгилүү болгон окумуштуулар, ошондой эле бизнестин өкүлдөрү, медицина кызматкерлери жана ошондой эле жарандык коом, ушул ооруга чалдыккан жарандар дагы катышкан чоң мындай конференция болуп эсептелет. Анан бул жерде биз көбүнчө ушул башка өлкөлөрдө болуп аткан кандай жетишкендиктер, ошолор менен опыт алмаштык, алдыңкы практикаларды үйрөндүк. Мисалы мен айтсам,
энеден балага жугуу жолу мисалы Арменияда таптакыр бул жолго бөгөт коюлуп бүгүнкү күндө Арменияда энеден балага жугуу жолу токтотулуптур. Мына ушул практиканы биз өзүбүзгө дагы киргизип, ушул багытта да биз чоң иш кылсак болот, себеби бизде ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Жакшы, Дияр. Ошондой эле мен жаш балдар менен иштегеним үчүн, өспүрүмдөр менен иштегеним үчүн балдардын ал жерде Украинадан Teenagers деген атайын ушундай бириккен балдардын эмеси бар. Балдар ачыкка чыгып, уже өздөрүн ушундай вирус менен жашап аткан жөнүндө айтып, биригип, дүйнөдө ушул башка балдар менен байланышта болуп, ар түрдүү тренингдер өтөт, өзүнүн жашоосун бөлүшүп, ушулар менен сүйлөшүп, ушулар менен таанышып, алар менен алган маалыматтарды, алардын жашоосу мага кызык болду, себеби бизде дагы ушондой балдарды, ушундай статусуну ачык эле мен ушундай вирус менен жашайм деген чоң коомго болбосо дагы бир кандайдыр бир закрытый бир мисалы өз аралык мындай чогулуштарда айта турган балдарды даярдоо максатында барып ушул балдардан көрүп келдим. Аябай жакшы Украинанын балдары, Россиядан, бизден Бишкектен дагы бир бала барыптыр. Аябай активдүү катышып, өзүнүн күнүм түрүмүн кантип барып аткан, кантип ушу вирусту жеңип барып аткан жөнүндө аябай жакшы маалыматтарды алып келдим. Жана аны балдар менен бөлүшүп, биздин ушу балдар менен бөлүшүп атам азыр. Жакшы, телекөрүүчүлөрдүн аябагында көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? ВИЧ-СПИДке кабылган энеден дейт, дени сак бала төрөлөбү деген суроо калтырган. Төрөлөт. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда буга азыр дагы айтып өттүм, толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал үчүн эң биринчи ушул кош бойлуу мезгилинде учетко турган кезде сөзсүз түрдө ВИЧке текшерүүдөн өтүш керек. Эгерде ВИЧ ошол кош бойлуу аялда аныкталып калса, анда медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнө келип, ошол жерде атайын профилактикалык дарылар бар. Ошол профилактикалык дарыларды ичиш керек. Төрөлгөн балага дагы ичириш керек. Эне сүтүн бербей, жасалма сүт менен азыктандырып, мына ушундай бир топ иш чаралардын баардыгын так аткарган учурда дени сак бала төрөгө болот. Мисалы, бүгүнкү күндө бизде өзүмдүн областым боюнча айтсам, Жалал Абад областында 93 бала ВИЧ илдетүүнөн төрөлгөн бала мындай таза, дени сак деп табылып, бизде учеттон чыгарылып, азыр жакшынакай эле өзү теңдүү балдар менен да эле мындай. Жакшы, мисалды айттыңыз да, жогоруда Арменияда энеден балага жукпай калыптыр. Булар кандай жол менен, дал мына ушул дары ичүү менен жукпай атабы экен бири-бирине? Ооба, бул жерде бир эле дары ичүү гана эмес, албетте бул дары ичүү эң башкы звено десем болот. Ошол эле учурда көптөгөн баягы башка дагы жолдор кошулуш керек да. Биринчиден бул профилактикалык дарыларды ичиш керек. Экинчиден ошол төрөлгөн наристегине дагы профилактикалык дарылоону ичириш керек. Үчүнчүдөн ошол эле кезде эне сүтү менен эмизбей, жасалма эне сүтү менен камсыз кылыныш керек. Ал үчүн кээ бир үй бүлөлөрдө ошол жасалма сүттү сатып алууга өздөрүнүн финансылык каражат жагынан мүмкүнчүлүктөрү жок. Ал эми биздин закондо ошол эне сүтү менен, жасалма эне сүтү менен камсыз кылуу ушул мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийликке, республикалык бюджетке жүктөлгөн. Мына качан гана ошол бир топ иш чараны чогуу алып барганда гана ошол жолго бөгөт койсо болот. Ал эми кээ бир учурда ошол жасала турган иштердин кандайдыр бир звеносу түшүп калса, аткарылбай калса, анда жалпы иш кээде мындай текеге кетет дагы. Натыйжада тилекке каршы балага ошол ВИЧ инфекциясы жугуп калган учурлар кездешет. Жакшы, саламатсыздарбы? ВИЧ-СПИД оорусун алдын алуу боюнча кандай иш чаралар жүрүп жатат? Мен соңку убакыттарда Ош шаарында эч кандай иш чараларды укпадым деген суроо калтырды. Основнойну мен айтып өтсөм болот. Мисалы, ноябрь айында өкмөт тарабынан 1 айлык ушундай ВИЧке каршы күрөшүү баягы күнүнө карата 1 айлык ушундай иш чаралар жарыяланат. Бул мэрияда дагы, медицина кызматкерлеринин ичинде дагы, студенттердин ичинде дагы мектептер Кыргызстан боюнча болот да. Ноябрь айында целый ушу 1 ай ичинде ушундай лекциялар, семинарлар, окутуулар, даже мектептерде диктант, анан баягындай
эмелер өтүрүлөт да. Ушул ВИЧ боюнча, СПИД боюнча кандай оору экени, кандай жол менен жугуу боюнча акциялар жүргүзүлөт, организация эл аралык мындай уюмдардын ичинде акциялар өткүзүлөт. Ушул. Жакшы, сиздерде? Эми азыр айтып өтсөм, бул ар бир адамга баягы маалымат жеткирүү кыйын. Себеби медицина кызматкерлеринин буга ресурсу да жетпейт. Ошон үчүн бизде мына алынган мамлекеттик программада жазылган көп секторлуу подход. Бул ооруга каршы бир эле медицина кызматкерлери эмес, ошол эле учурда билим берүү тармагы, ички органдары тарабынан жана фискальный органдар тарабынан, наркотиктерге каршы күрөшүү тарабынан, то есть качан гана комплексный подход жасап эме кылганда гана бул оорууну мындай бөгөт коюуга болот да. Анан бир гана медицина кызматкерлерине гана жүктөп койгон бул бир четинен туура эмес, экинчисинен бул медицина кызматкерлеринин ага өзүнүн күчү дагы, ресурсу дагы жетпейт бүгүнкү күндө. Ошон үчүн буга баягы көп тармактуу, көп секторлуу, ошол эле учурда сиздер дагы баягы средства жалпы массалык маалымат каражаттары да сиздер дагы ошо көмөк көрсөткөндө гана бул мындай жеткиликтүү болот деп ойлойм. Албетте, ошол себептен улам деп түшүнсөк болобу? Маалыматтын жетпегендигинен уламбы же өзүнүн организмине кайдыгерликтен уламбы? Соңку убакытта ошол СПИДке, ВИЧ илдетине чалдыккандардын саны көбөйүп баратат деп түшүнсөк болобу? Эми эгерде айтып кетсек, мисалы өнүккөн өлкөлөрдө, Европада бүгүнкү күндө бул ВИЧ илдети мындай турукташтырылып калды да. Азыр аларда мындай өсүү темпи байкалбайт. Ал эми биздин Кыргызстан азыр ушул ВИЧ илдети өсүү темпи күчөп бараткан өлкөлөрдүн катарына кирип турабыз. Бул жерде мен сизге кошулам, бул маалыматтын жетпей атканы деп дагы айта алам. Себеби ар бир адамга, ар бир жаранга бул маалыматты жеткирүү бир топ мындай кыйынчылыктар жаратып атат. Экинчиден, бирок эң башкы нерсе адам дагы өзүнүн ден соолугуна мындай кайдыгер карабаш керек. Кээ бир учурларда адам ошол маалыматты билет, жугуу жолдорун билет, ал оорудан кантип сактанышты билет, бирок эмнегедир ошол кайра эле кооптуу жүрүм-турумдарды өзүнүн турмушунда колдоно берет. Мисалы мен деле келген жерде оорулардан сурап калам да, ушул буга чейин уктуңуз беле ушул оору жөнүндө, жугуу жолдорун билесизби, кантип сактанганды билесизби десем, билем дейт, бирок эмнегедир өзүнүн практикасында ошол маалыматты колдонбойт. Колдонбойт. Жакшы. Суроо келиптир, саламатсыздарбы? Эмне үчүн ноябрь айында эле эстейсиздер? Бул бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомдун көйгөйү болуп жаткандыктан дайым эле маалымат берип туруш керек да деген суроо калтырат. Туура, эми биз мындан бир нече жыл мурда, 10 жыл, 15 жыл мурда биз калк арасында гана ушул агартуу иштери менен алек болчубуз. Себеби ВИЧке чалдыккан жарандарыбыз жок эле да. А бүгүнкү күндө биздин борбордун иши көбүнчө ушул оорулар менен, алар диспансердик көзөмөлгө алуу менен эме кылат. Ал эми эмне үчүн ноябрь айында гана деп атасыздар, бирок агартуу иштери, алдын алуу иштери жыл ичи бою жүргүзүлөт десем жаңылбайбыз. Ноябрь таратылат, ошол эле лекциялар, аңгемелешүүлөр өткөрүлөт, ошол эле семинарлар өткөрүлөт. А бирок эмне үчүн ноябрь айында бул ооруга дагы бир жолу көңүл буруу, бул ооруга дагы бир жолу элдин көңүлүн буруп, ушундай оору бар экенин айтып, ошондой максатта гана эме кылат. А так жыл ичи бою алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Балким баягы жалпы массалык чоң масштабка балким көрүнбөйттүр, бирок локально өзүбүзгө тиешелүү алдын алуу иштери сөзсүз түрдө аткарылат. Жакшы, дал мына ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар. Анда жалпыбыз биргеликте мына ушул сюжетти көрөбүз, андан соң кайрадан жолугушабыз. Бир 1988 жылдан тартып 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күн катары белгиленип келет. Мурда көбүнчө Европа мамлекеттеринде өзгөчө маани берип белгилеп келсе, азыркы күндө Азия мамлекеттери да кошулуп, бул датанын маанилүүлүгүн арттырууга чоң салым кошту. ВИЧ деген эмне? ВИЧ адамдын иммундук жетишсиздик вирус. Ал СПИД оорусуна алып келет. ВИЧти СПИД оорусу деп түшүнүү туура эмес. ВИЧ адамдын организминде пайда болгондон тартып, СПИДке өөрчүп кетүү убагы 6 айдан тартып 15 жылга чейин созулушу мүмкүн.
мүмкүн. Ага чейин ал организмде билинбей жүрө берет. Ал эми СПИД иммунитет жетишсиздик оорусунун синдрому болуп эсептелинет. Ал адам баласына канаттагандык коркунучтуу жаңы жаралган жугуштуу оорулардын бири. Дарттын жугуу жолдору ВИЧ организмдеги белгилүү бир суюктуктардын курамында болот. Канда, спермада, сүт бездеринде кездешет. Мындан улам ВИЧ төмөнкү жолдор менен жугат деген жыйынтык чыгарса болот. Жыныстык катнашта, кан алмаштырганда, тазаланбаган медициналык аспаптарды колдонгондо, организмге кан куйганда, кош бойлуу учурда энеден балага, эмизгенде жана төрөттөн жугушу ыктымал. ВИЧ сасык тумоо сыяктуу аба аркылуу башкаларга жугушу мүмкүн эмес. Ал организмдин суюктугунда жашайт жана клетканын ичинде гана көбөйөт. СПИДтин алгачкы белгилери кандай? Ар бир адам кандайдыр бир белгилерден улам ВИЧке чалдыкканын аныктай албайт. Бирок ошентсе да медицинада СПИДтин ар кандай белгилери аныкталган. Алар салмактын дароо азайып кетиши, кургак жөтөлдүн пайда болушу, температуранын жогорулашы, белгисиз бир себептерден улам уйку суроо, ичи өтүү, мурунда жана оозда кызыл күрөң тактардын пайда болуусу, депрессия, стресс сыяктуу оорулар болушу мүмкүн. Бирок мындай белгилерди байкаган соң дароо ВИЧ инфекциясы бар экен деген түшүнүк болбош керек. ВИЧтин мындай белгилерден тышкары анализ аркылуу лабораториялык тестирлөөдөн соң гана аныктоого болот. СПИДке каршы вакцина табыла элек. Бул коркунучтуу илдеттин пайда болгону тууралуу ар кандай сөздөр айтылып келет. 1926-жылы биринчи жолу адамга маймылдан жуккан деген аныктама эң көп тараган. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча СПИД оорусуна чалдыккандардын саны 60 миллион адамдан ашкан. Ал эми көз жумган адамдардын саны 25 миллион адамга жеткен. СПИД оорусу менен эң көп ооруган өлкөлөрдүн катарын биринчи кезекте Америка Кошмо Штаттары эсептелет. Бул өлкөдө эркектерге караганда аялдардын саны күч. Мисалы, Нью-Йорк шаарында бир жылдын ичинде 20 000 наристе ВИЧ оорусу менен төрөлөт. Африка өлкөлөрү да АКШдан ашып кетпесе да кем калышпайт. СПИДке чалдыккан адамдардын айыгып кеткен учуру да дүйнөдө каттала элек. Бүгүнкү күндө дүйнө окумуштуулары СПИДке каршы 40 вакцинаны сыноодон өткөзүү менен алек. Бирок ал вакциналардын бири да жакшы жыйынтык берген жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда да ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын саны саат сайын өсүп бараткандай таасир калтырууда. Биз түз эфирдебиз, сиздерден солук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Маегибизге кайрылып келсек, көпчүлүк теле көрүүчүлөрдөн суроо кантип ВИЧ СПИД оорусун аныктайсыздар, кандай анализ тапшырыш керек деген суроо көп келген. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясын аныктоо үчүн кан анализин гана тапшырыш керек. Лабораторияларга келип, венадан кан аркылуу ИФА методу деп коет, кан аркылуу гана аныкталат. Дарылоо жолдоруна кандайдыр бир өзгөрүүлөр кирдиби, жаңылануулар, кантип дарылайсыздар бүгүнкү күндө? Мурда кандай дарылайсыздар эле, азыр кандай дарылайсыздар деген да суроо бар. Рахмат. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда дарылоо акысыз. Дарылоо ушул ВИЧ илетин дарылоочу дарылардын бардыгы бизге эл аралык донорлор аркылуу акысыз берилип жатат, бейтаптарга да акысыз берилет. Ал эми дарылоо ыкмасына келсек, азыр жаңы ыкма пайда болгон. ВИЧ инфекциясын аныктагандыңбы ошол замат дарылоого кабыл алгыла деген. Эгерде мындан бир нече жыл мурда биз ВИЧ инфекциясын аныктап, бирок бир нече жылдар бою дарылоону жүргүзбөй келсек, себеби качан ооруй баштаганда гана дарылачубуз. А бүгүнкү күндө андай эмес. Бүгүн ВИЧ инфекциясын аныкталды, бүгүнкү күндөн баштап ошол АРВ дарысын ичүүгө алыныш керек. Жогоруда маалымат айтылса дагы мындай суроо келиптир. Кайсы бир орган жабыркайбы бул оорудан деген? Бул органдан мен жогоруда айтып өттүм, вирус эң биринчи адамдын иммундук системасын жабыркатат. Иммундук система кыйрагандан кийин эч бир ооруга туруштук бере албай калат. Бизде ушу ВИЧ илдетине чалдыккан жарандар көбүнчө бизде Кыргыз Республикасында туберкулездон каза болушат, себеби иммунитет жок болгондо эң биринчи туберкулез келип жармашат буларга. Туберкулездон ооруйт, анан кийин ар кандай ич өткөк оорулар, онкологический оорулар, көптөгөн ушундай оорулардын өмүргө коркунучтуу оорулар пайда болот.
ошол оорунун негизинде анан каза болуп калышат. Дарылоону негизинен бейөкмөт уюмдар, эл аралык донорлор каржылайт деп айтып калдыңыз да. Мамлекет бүгүнкү күндө мына ушул ооруга кабылгандарга кандай жардам көрсөтүүдө? Айтайын десе, мисалы үчүн кошуна өлкөлөрдө кандайдыр бир жактан жардамды көрсөтүп турат, ошол эле Орусияда жана ошондой эле Казакстанда дегендей. Бизде кандай? Бул маселе бүгүнкү күндө абдан курч турат, себеби бизде бүгүнкү күндө ушул эл аралык донорлор өзүнүн каржылоо финансированиясын азайтып атат. Ошонун негизинде бизде атайын рабочий группа түзүлүп, ушул Кыргызстанга канча акча керек дары сатып алганга. Ошол дарыны сатып алган акчанын баардыгы чыгарылып, бүгүнкү күндө жогорку кеңешке берилип, каржылоо министрлиги тарабынан бул цифра кабыл алынган. Кудай буюрса 2018 жылы эгерде эл аралык каржылоо бүтсө, анда биздин өлкө дагы башка өлкөлөрдө эле дарыны өзүбүздүн эсептен сатып бергенге даяр. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Элмира Саттарова, Жалал Абад облусунун СПИДке каршы күрөшүү борборунун башкы дарыгери, жана ошондой эле кийинки коногубуз Мухаммед Диор, Ош облусунун СПИДке каршы күрөшүү борборунун психологу болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп, жалпы теле көрүүчүлөргө дал мына ушул ВИЧ-СПИД оорусу жөнүндө маалымат берип өткөнүңүздөр үчүн ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.